Жалал Абад милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жыл сайын жарандарды камсыздандырууга алат. Аталган фонддо азыркы учурда 3 бөлүм иштеп, алар каржылоо бөлүмү, маалымат жана медициналык жардамдын сапатын аныктоо бөлүмү болуп саналат. Пандемия учурунда алар калкты маалымат менен камсыздоодо, медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууда күчөтүлгөн тартипте иш алып барышкан. Негизинен бизде бул аймактык ооруканалар иштейт, баягы инфекциялык бөлүмдөрдө кошумча эмелер ачылып, отделениялар ачылып, баягы адамдар көбөйүп, оорулар көбөйүп кеткенде да баягы кошумча бөлүмдөрдүн бардыгын ачып, даярдап ошол жерде иштешти. Андан сырткары баягы күндүзгү стационарлар ачылды. Ал жерде баягы үй бүлөлүк дарыгерлер болгон кызматкерлер иштешти. Ошол убакта биз дары-дармектердин жетиштүүлүгү боюнча, жеке коргонуучу каражаттардын жетиштүүлүгү боюнча, ар бир саламаттык сактоо мекемелеринде баягы кызматкерлердин компенсациялык төлөмдөрүн алуу боюнча ошолорду эсептеп, ошолордун баягы карточкаларына чейин которулуп, ошолордун айлыктарын, акчаларын убагында алуу боюнча көзөмөлдү жүргүздүк. Жаңы келерки жылдан тарта медициналык камсыздандыруу фонду электрондук рецепт режимин киргизүүнү пландап жатат. Буга байланыштуу 350дөй медициналык кызматкерлерди окуудан өткөрүп, рецептти жазып берүүнү үйрөтүшкөн. Аталган кызмат сентябрь айынан тарта тестирлөө режиминде иштеп жатат. Жалал Абад областы боюнча ушул жылдын сентябрь айынан баштап электрондук жеңилдетилген рецепт боюнча иштей башташты. Жалал Абад областынын медицина кызматкерлери жана фармацевттери жаңы электрондук жеңилдетилген рецепт боюнча иштеп башташты. Бардык Жалал Абад областынын үй бүлөлүк дарыгерлери жана фарм компаниялар, фармацевттер компьютерлик жабдыктар менен жана интернет түйүнү менен камсыздандырылган. Информация система үчүн эң башкы маселе бул компьютер жана интернет байланышты болуш керек. Жарандын сөзсүз түрдө паспорту болуш керек. Эл арасында түшүндүрүү иштери болуп атат бул боюнча. Эң негизгиси элдер бул боюнча өздөрүнө ыңгайлуу, себеп мурункудай рецептти кагазга колунан көтөрүп жүрүшпөйт. Болгону базага кирилсе, паспорту менен гана ала беришет. Сөзсүз түрдө паспорт болуш керек бул боюнча. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду калкты камсыздандырууга кызыктар. Ошондой эле фонддо жарандар үчүн 2 программа камтылган. Камсыздандырылган жарандар жеңилдетилген рецепт менен дары-дармек ала алат. Ал эми 5 категориядагы жарандарга дары-дармек акысыз берилет. Подушевое финансирование деп коет, ар бир жанга жана ар бир дарыланып чыккан учурга гана акча каражат бөлүнүп берилет да. Ошол подушевый нормативди көбөйтүш үчүн биз азыр саламаттык сактоо мекемелери билишет, бизде жана камсыздатылган жарандардын санын көбөйтүшүбүз керекпиз да, процентин. Азыр бизде областыбыз боюнча азыркы айдын жыйынтыгы боюнча 69,8% застрахованности да. Биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда 2 программа камтылганда, бул жана камсыздандырылган жарандар үчүн застрахованное население кошумча программасы жана 5 категорияда жарандар үчүн мамлекеттик кепилдик программалары. Бул деген нерсе мамлекеттик кепилдик программанын 5 категория дегени 5 нозология бар, онкологический оорулардын терминалдык стадиясы, эпилепсия оорусу, параноиддик шизофрения, аффективдүү расстройстволор жана бронхиалдык астма деген ооруларчы. Ушул жарандар бизде жыл бою 4066 жаран учетто турду. Ушуларга бекер дары-дармек өкмөт тарабынан берилет. Аталган фонд облус аймагындагы 41 медициналык мекеме менен иштешет. Бул жылы фондко 2 миллиард 138 миллион бюджет каралып, азыркы учурда 92% аткарылган. Андан медицина кызматкерлеринин айлык акыларына, пандемия учурундагы дары-дармектер жана жеке коргонуучу каражаттарга жумшалган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.